Assalamu alaikum urmatlı Tezkavar kanalının körücüleri, salamatсыздар ба? Kutmandı gününüzler menen. Bugün sizlerge Жалал-Абад şaharındağı Dmitrovka konuşunan satıla turgan dağı bir uydu körsetөбүз. Дарегин жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Мына бул чоң көчө Жалал-Абад шаарынын ичиндеги эң чоң Ленин көчөсү. Центрден күнбатышты көздөй келесиздер. Жолдун сол тарабында жаңы Andalus деген кафе ачылган. Анын жанында май куюучу жай бар туугандар, заправка. Экөөнүн ортосунан солго бурулуп, бул жакка киресиздер. Бул жол менен түп-түз келе бересиздер туугандар, эч жакка бурулбай. Дал ушул жерге келгенде жолдун оң жагында суу кампа бар экен. Ушул суу кампадан оңго бурулуп, түз барып эле кайра солго буруласыздар. Мынакей туугандар, мен сатыла турган үйгө жетип келдим. Эми сиздер бул чыгарылыштын аягына чейин чыдап көрүп, алыстабай туруңуздар. Азыркы биз көрсөткөн көчө менен батышты көздөй бир аз эле жүрүп, тетиги жерден кайра солго буруласыздар дагы 50 метр бери басып келесиздер. Жолдун сол тарабында, күнчыгыш жагында мына ушул 2 кабаттуу үй бул көчөгө киргенде эле көрүнүп турат туугандар. Ушул үй сатууга коюлуп жатат. Биз менен чогуу болуңуздар. Эси энекебиз мени ушул жерде жадырап жайнап күтүп алды. Азыр баарын көрсөтүп берем деп турат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Assalamu alaikum. Жакшысызбы? Ва алейкум ассалам. Рахмат. Кош кепсилер. Кош келдик. Үйүңүздү сатууга коюп турсуз. Жалал-Абадка келип эле сиздикине кирип келдик. Рахмат. Алла разы болсун. Бир чекеден баштай берели. Үй качан курулган үй өзү негизи? Үйүбүз 2014-жылы курулган. 2014 болсо бир 8 жыл болуптур да? Болду, ооба. Машаллах, жакшы. 2 кабат аябай бийик чоң үй курулуптур. Крышалары, фронтондору бүт кагылып жасалыптыр. Сырткы фасад көчө тарабы дагы декор болуптур, Ооба. Бул эмне менен курулган үй? Анас пышык кыш менен курулган. Бардыгы пышык кыш? Ооба. Стойкалар эм жакшы курулган, пышык. Арматуралар салынып, сейсмопоездар бардыгы болгонбу? Чоң 10 та сейсмопоез курулган, өтө чоң. Катта усталар жакшы иштеген. Терезелери бардыгы коюлуптур, пластиктен. Ооба. Жакшы. Жер өзү канча сотик? Жерimiz 6 сотик. 6 сотик. Айланасы бүт тосулуптур. Канчага канча өзү жер? Жерimiz 17-ге 36. 17-ге 36. Мына ушул бурчтан наркы үйдүн чекесине чейин экен, жериңиздин чек арасы. Ооба. Жакшы. Анда жүрүңүз, үйүңүздү көрүп чыгалы. Бул болсо көрүп турасыздар, чоң дарбаза, унаа кире турган, чекесинде атайын калиткасы менен жасаган, үстүнө козирок зонтигин дагы жасап коюптур. Анда жүрүңүздөр туугандар, бисмиллахир-рахманир-рахим деп биз сатыла турган үйдү бир чекеден көрсөтүп чыгалы. Ого! Эже, көчө жактан караганда бул 2 этаж эле үй десе, ага уланып, бияка да кошумча курулган турбайбы, бүт эле? Ооба. Кенен. Биякта бир 3-4 кана бар окшойт, Ооба, бар. Машаллах. Күн көйбөт аябай жакшы курулуптур. Үйдүн алдына күн аябай жакшы тиет экен, Ооба. 6 сотук жер. Алдында жүзүм бак бар экен туугандар. Жүзүм каркастары бүт жасалып, мына көлөкө түшүп турат экен. Жүзүмдөр салыптыр ийип. Асты болсо бул асфальт турбайбы, Ооба. Бул жагы эгин-тигин, огород. Кача. Машаллах. Сорты жакшынакай ашкабак, өтө ширин, ашкабаклар өткөн жылы экеудик, бул өтө сонун жакшынакай. Машаллах. Сонун. Мына гүлдөр бар экен, ашкабак эгилиптир. Наракта райхан, башка зелен, чөптөр. Кыскасы бул жагы жашыл зона экен. Биз бир чекеден баштай берели. Жерин уктуңуздар, аянты 6 сотук жерге ушул үй курулуптур. Кошумча бул жактагы курулуштары менен. Үйдүн сырткы фасады көчө жагы өзүнчө бир түс, ак түс болуптур. Бул жагы жанагы эмне кум деп коет элек, башкача бир кум менен жасалган, Аты деле эсимден чыгып калды. Тилимдин учунда турат туугандар, көргөндөр, билгендер комментарийге жазып койсоңуздар болот. Мына бул өтө сонун фасад каражаты менен жасалган. Көрдүңүздөр туугандар? Зор бекен? Зор, сонун. Бул жагы 2 этаж, тетиги үстүндөгү балкону бер жака эркер формасында чыгарылыптыр, Ооба. Үйдүн астындагы фундамент жерден негизи 1 метр бийиктикте көтөрүлүп турат экен. Асты соколдун сырты сары таш болуптур. Бүт эле айланып сары таш кылган экенсиз, Ооба.
Жақсы. Мына жерден кранттан су чыгат экен. Мына жакта бир бөлмөсү бар экен. Биз бир чекеден кирип көрсөтүп чыга берели анда. Ушул жагынан киребизби? Майта машина жууган эми. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Келиңиз эже. Бул жер тамбур, бут чечме экен. Тепкичтен көтөрүлүп чыгып эле ушул жерден үйгө кире берет экенбиз. Азыр бир чекеден тааныштыра беребиз. Кана, баштадык. Бисмиллахир-рахманир. Ого, коридор аябай. Uzun, чоң, кең го, Мынакей, uzun дорожка салыныптыр. Сол жактагы эшиктерден бүт бөлмөлөргө кире бересиздер. Анан түп-түз барып, төрдөгү эшиктен нар жака, тапчан жака чыгып кетсе дагы болот экен. Мына бул жерде бир бөлмө бар экен. Биз мына бул эки канаттуу чоң эшиктен бул жагына кирип туруп, ушул жактагы бөлмөлөрдү биринчи көрсөтүп чыгалы. Бул залбы, холбу? Холл. Холл экен, Экинчи этажка. Так. Бул холл, эс алып отура турган, мейман күнү күтө турган бөлмө экен. Туурасы 3 метр, узундугу мына бул тепкич жагын кошуп эсептегенде 7 метр чыгат экен. Тепкичтин астында телевизор да коюлуптур. Туугандар, полуна ламинат жаткырылыптыр. Терезелери бүт пластиктен коюлуптур. Кондиционер да бар экен. Экинчи кабатка ушул жагынан чыгабы негизи? Ооба. Жүрүңүз, биринчи, экинчи кабатты көрсөтүп түшө берели. Анан бир чекеден көрсөтө беребиз эже. Макулбу? Макул. Кана, тепкич дагы бүт жыгачтан, мынандай темир каражаттарынан жасалыптыр. Биз экинчи кабатка чыгып келип калдык. Чыкканда эле бул жерде экинчи кабатта да кичинекей холл бар экен. Бул жерде атайын шкафчык коюлуптур. Көрүп турасыздар. Кызыл түстөгү гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Сол тараптагы биринчи бөлмөгө кирип, ушундан баштай берели. Бул бөлмө спальня турбайбы, Ооба. Балдарым спальня. Балдар, бала менен келиндин спальня. Ооба. Жакшы. Чакан бөлмө экен. Туурасы 3 метр, узундугу 4,5 метр чыгат экен. Бүт эмеректер коюлуптур, потолоктору жасалыптыр, жүрөкчөлөр түшүрүлүптүр, жарыктары коюлуптур туугандар. Бул дагы душевойбу? Санузел, ооба. Санузел, душевой. Мына төрүндө жуунуучу жайы менен, раковина күзгүлөрү менен бүт баары коюлуптур. Демек, бул жагы ички шарты менен туугандар спальня. Келин менен баланын уктоочу, эс алуучу бөлмөсү. Ал эми тепкичтен чыкканда эле сиздер оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта эки бөлмө бар экен. Мына жанагы сырттан дарбазадан кирген жердеги туннелдин үстү экен да, унаа коюучу жайдын үстү, Ооба. Бу жер зал болуп калыптыр да? Зал. Туурасы 4 метр чыгат экен туугандар. Узундугу 6,5 метр чыгат экен. Бул жагы жана сырттан көрсөтүп белгиледик, эркер формасында чыгарылыптыр, терезелери коюлуптур. Потолоктору бүт гипсокартондон формаланып, фигуралары чыгарылып, кичи лампа, лента лампалары коюлуп жасалыптыр. Ортосуна бир люстра коюп койсоңуздар болду. Отопление бар экен үйүңүздө? Бар, ооба, бар отоплениелер. Жакшы. Бул бөлмөнүн полуна ДСП кагылыптыр, анан сырдалыптыр. Төрдө дагы бир бөлмө бар. Бул кандай бөлмө? Бул детский бөлмө калганбыз азыр энди. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Каласа конокторду дагы жайгаштырса болот экен. Ооба. Бул бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу 5 метр чыгат экен. 3,5га 5, 16-17 метр квадрат чыга турган бөлмө. Потологу гипсокартондон жасалган, полу ОСБ, эшиктери бардыгы, рамалары, эшиктери бүт жыгачтан жасалыптыр, Ооба. Түшүнүктүү. Демек, экинчи этажда ушул 3 эле бөлмөбү? Ооба. Мына ортодогу холду кошпогондо. Ооба. Түшүнүктүү. Астында мына жагында бир бөлмө бар экен туугандар. Көчө жактан караганда эки кабаттуу үйдүн турушу ушул экен. Анан киргенде эле оң жакта, унаа коюучу жактын жайдын нар жагында да бир бөлмө бар экен, аны аягында көрсөтөбүз. Кайра баягы кирген эшиктин жанына келип калдык туугандар. Азыр ушундайынан бир чекеден тааныштырабыз. Бул жактан баштайлы. Бул бөлмө? Яна бир мейманхана. Зал го. Зал. Конок бөлмөңүз экен, Ооба. Той топурда айыл аксакалдар бүт ушул бөлмөгө кирет турбайбы? Ооба. Коридор жагында эки чоң терезеси бар экен. Туурасы 3 метр чыгат экен бул бөлмөнүн, Эми 3,5га бул 7 метр. 3,5га 7 даже. Чоң экен. 3,5га 7 чоң бөлмө. Зал экен, конок бөлмөсү экен. Ички ремонттору жакшы экен туугандар. Бул жактагы биринчи бөлмө болду. Эми кийинки эшиктен кирели. Бул бөлмөнүн эшиги алюминиевый профиль менен жасалып турган. Санузел экен. Санузел бар. Общий санузел экен, Общий санузел. Төрүндө душевой менен форточкасы, аристону, күзгүсү, раковинасы, унитазы бүт баары коюлуптур. Кафелдениптир туугандар. Жакшы. Бүт шарты менен экен, санузел даяр экен. Андан кийинки бөлмөгө кире турган болсок,
Бул да спальный турбайбы, Бу родительский. Родительский спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен да? Ооба. Патологу дагы жасалыптыр, 2 баскычтуу болуптур. Туугандар, көрүп турасыздар. Эмеректери коюлган, наркы бөлмөдө печка бар экен, анын жылуулугу духовкадан чыгат экен. Мында 1 эшик, 1 терезеси бар. Узун туурасы 3,5 4 экен туугандар. Мына көрүп турасыздар, бүт бөлмөлөрдүн эшик терезелери окшош экен. Так, бул бөлмөгө кирели. Тапчан бар экен го, эже. Ооба. Биягында тапчаны бар экен, чоң тапчан экен туугандар. Бул жерде дагы мейман күтсөңүздөр болот. Патологдору бүт МДФ каражатынан жасалыптыр. Ал эми бул бөлмөдө, бул жагында печкасы бар экен, сырты бүт кафелдениптир. Кышында ушул иштейби? Ооба. Отопление печкасы ушулбу? Ооба, отопление менен ысытады шу жер. Кышында үйдү ысыта берет, тамакты да бышырат, чайды да кайнатат. Ооба. Көмүрдү күпүлтөтүп чыгасыз. Ооба. Электр тени да бар экен, а? Ооба. Жакшы экен. Сону, туугандар, биз бул жактагы бөлмөлөрдү чекеден көрсөттүк. Эми төрүнө келип, мына коридордун төрүндөгү тепкичтен түшүп, төрдөгү эшиктен сыртка чыгып атабыз. Эми бул жагын көрсөтөйүн сиздерге. Алыстабай туруңуздар. Мына, чыгып келип калдык. Бул эшиктен чыкканда эле бул жерге навес жасалыптыр, туугандар. Атайын тапчан коюлуптур. Өтө сонун болуптур. А бул жагында тапчандын аркасында көрүп турасыздар, летняя кухнясы бар экен. Жайында ушул жактагы ба тиричилик? Энеке. Ооба. Мынакей. Келиңиз, сиз мага жакын жүрүңүз энеке. Башка нерсеге алаксыбай туруңуз, суроолорго жооп берип, өз үйүңүздү айтып берип туруңуз. Ооба. Так. Бүт шарт барбы? Бүт шарт бар. Эмерек коюлуптур, туугандар, көрүп турасыздар. Вытяжкасы, электропечкасы, мойкасы, идиш, аяк, кухня техникаларын койгонго бүт жай бар экен, Ооба. Бул жакта газ барбы жокпу өзү? Газ жок. Пока эми келет. Наркы тартылган, бирок эми кирилет. Бул жерде болсо чай ичүүчү орундук экен, Ооба. Полун кафел депсиз. Утепленныйсы бар, кышта ысыйт. Кышында ысыйт. Теплый пол дең, Теплый пол, ооба. Биягы подвал турбайбы? Подвал, ооба. Подвал. Бүт идиш аяк, консерва банка бардыгы ушул жака коюлат экен, Ооба. Түшүнүктүү. Подвалында көрүп алдык, туугандар. Эми кайра сыртка чыгабыз. Сыртка чыгып, мына бул навестин астында, анын ар жагындагы времянкаларындагы чекеден көрүп чыгалы. Бул времянканы өзүнчө курган белеңиз кийин. Ооба. Кышка яна бир куруп койдук да. Канча бөлмө? 2 бөлмө. 2 бөлмө. Ооба. Бул жагында качеласы менен экен, Качела. Жакшы. 2 бөлмө экен. Бул тепкич аркылуу чыгып, бул жактагы бөлмөлөрдү дагы биз сиздерге көрсөтүп коелу. Бул зимний. Зимний. Кышка. Кыштаганга жакшыбы? Ооба, өтө ысык, аябай ысык. Жакшы. Времянканын бир уктоочу бөлмөсү экен. Бул жагында экинчи бөлмөсү бар экен, Бет от жаккыла турган жери, ооба. Печка курулган турбайбы буяка? Кышында ушул печканы жагасыздар, наркы бөлмө, бул бөлмө бардыгы ысый берет. Ысыйт. Өтө аябай жакшы ысыйт. Жакшы экен, сонун. Эми мына чекеде да бир бөлмө бар экен. Биягы эмне? Көмүр, отун чөп турат экен же. Көмүркана, отунгана дең, Көмүрхана, отунхана чөп турат экен же. Жакшы экен, сонун. Мына бул времянканын алдына дагы атайын мындай темир тосмолорду жасап, туугандар, аябай жакшы кылып коюптур. Үйдүн алдындагы көрүнүш ушул. Көрүп турасыздарбы? Үйдүн алды аябай кенен. 5-6 унаа кеңири батчудай. Бул жакта дагы кошумча курулуштарыңыз бар экен. Бул жакта көрөлүчү. Эмне бар буякта? Буякта кышкы банялар бар. Банябызбы? Ооба. Баня, туугандар. Мына чечинүүчү, кийинүүчү жай экен, туугандар, көрүп турасыздар. Бүт кафелденип жасалыптыр. Күзгү, раковина, кир жуучу машина, арестондору менен. Бул жагы парилка окшойт, Парилка. Аябай ысык, жакшынакай. Зорго бул жагы. Ооба. Жуунуучу жайы менен даяр экен да бул жагы. Кафелдениптир. Патологуна, төр жагына бүт жыгаштары кагылыптыр. Сасына жыттанып турат го. Нар жагынан от жагылат экен да? Ооба. Жакшы. Эми кайра сыртка чыктык, туугандар. Бул жакта эмне бар? Буяда энди өзүбүз мусульманский туалет. Буякта жер туалет бар экен, Туалет, ооба. Түшүнүктүү. Печка мына жакта турбайбы, баняныкы? Ооба. Бул жерге атайын полкалар жасалыптыр, көрүп турасыздар. Инструмент майда чүйдө койгон болот экен. Бул эшиктен бияка жүрө турган болсок, бул жак майда чүйдө отун потун кое турган жак турбайбы, Ооба. Жакшы. Бул жакты дагы пайдаланганга мүмкүн экен. Жакшы экен. Эми туугандар,
Үйдün алдına баралы. Азыр энекебизди кепке тартайын. Бул үйдү канча дейт экен, сиздер угуп туруңуздар. Бүт ички шартын көрсөтүп чыктык. Төрдө бир бөлмөсү калды. Азыр аягында ошону көрсөтөбүз. Үйдү канча дейсиз энеке? Үйдү $150.000 дедик. $150.000. Ооба. Кеми болобу? Endi süйлөшөбүз, келишебиз endi. Келишебиз, сүйлөшөбүз. Ооба. Обмен вариант бартерчи? Эми кани шарт нерсеге карап, эми шаарда болсо, обменге кылабыз. Шаарда şu өзүбүздө болсо. Анан вариантын эми өтө узак мөдөткө эмес. Макса, караштырабыз. Караштырабыз. Неге сатып атасыз? Зор үй экен го. Endi şu bir azgına yana bir imaratımız var ele. Sadik salvat elege. Biznesten ha? Biznes. Çünkü endi bu endi bir bala misal çoğurak bolup atat. Misal kiçirak joy alıp bu nima kılamız? Ötken yılki nimelerde bitmey kaldı bizi. Oşo kuruluştu bitiriş kerekten ha? Ova. Stroy materiallar öte kımbat. Biz erkenden kımbat eken. Түшүнүктүү. Мына жагына келе турган болсок, бул жакта өзүнчө бир бөлмө бар экен, а? Өзүнчө бир бөлмө бар бу жерде. Бул жагы бир спальня экен, эми азыр тапчан кымакчы едик, мына чаңга дебиз, булап койдук. Мынайта демemiz бар. Жакшы, эмне бар дейсиз? Bu yerде кресло бар, уям сатылады. Кресло? Эмне кресло? Бу анака нема, массажный кресло бар. Уям сатып барамыз. Мына массажный кресло. Мунун пулу канча? Муну 50.000 сатабыз. 50.000 сом. Жакшы эле, рабочий состояние? Өтө зор, жакшынакай. Өзү 70ге алганбыз. 50ге сатабыз. Жакшы. Сонун. Демек сиздин үйүңүздүн баасы $150.000 кеми бар. Ооба. Сүйлөшөбүз. Варианттарын эми караштырасыз, шартына, дитиңизге жараша. Туурабы? Ооба. Кошуналарыңыз кандай? Кошуналарым өтө жакшынакай кошуналарым бар. Майта мо битте комнатадан кийинги кыргыз маалы полный. Майта өзбек. Жаш келин кертейлер хамасы. Аралаш. Аралаш. Жакын жерде мечит барбы? Жакында мечит бар мана, şu азгына Билал мечити бар. Ассаламу алейкум магазин бар. Дагы эмне бар? Чайкана бар. Мындай чундай кетте чоң Лелинадан келгенде, ошо тетралом заправка бар. Балалар оюнгахы бар. Луна парк бар. Андалус кафе бар жанында. Мектеп? Мектеп машы шундай якын. Машы частный школа бар майта. Бардыгы бар? Бардыгы бар амасы. Жакшы экен анда. Центр. Жакшы. Трассага транспортко чыга коебуз. Өтө. Бут менен басып барса болот, азгына эле. Болот деңиз. Ооба. Демек түшүнүктүү. Туугандар, мен бүгүн сиздерге ушул Жалал Абад шаарындагы Дмитровка айылынан, конушунан, шаардын ичинен эле сатыла турган үй көрсөттүм. Эгер ушул үй сиздерге жаккан болсо, ээси энекебизге тез арада телефон чалып, сүйлөшүп, байланышып, келип, жакса четишиңиздер. Мен өз милдетимди аткарып, бул үйдү көрсөтүп гана койдум. Эми калганын сүйлөшүп алыңыздар, туугандар. Жакшы үй бекен? Жакшы үй экен. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.